Самат Сатарович, сиз айтсаңыз анда товарларды класстарга аныкталат да турабы азыр бул мыйзам келгенден кийин? Ооба. Я. Товардын категориялары аныкталат дейсизби? Мына 21-чи беренени карасаңыз, товарларды классификациялоо деп турат. Ар бир класстарга бөлүнөт товарлар, турабы? Ооба. Анын чечими боюнча жазылат, анын происхождениясы жазылат, турабы? Туура. Анын баасы жазылат, турабы? Туура. Ошо баасына жараша Кыргызстанга төлөнүүчү акча бажыдан киргенден кийин төлөнөт, турабы? Туура. Бүгүнкү күнгө эгерде ушул мыйзам кабыл алынып, ушул азыркы мыйзамдагыдай кылып жазылып иштей турган болсо, анда жанагы биздин таможняда түшүп аткан 74 миллиард 300 миллион канча эсеге көбөйөт анда? Эми аны Айбек Алтынбекович убакыт көрсөтөт, бирок толук мүнөздө жана сиз сураган тобокелдиктерди ар бир бажы операцияларынын баскычтарында тобокелдиктин деңгээли минималдаштыруунун шартында жана аны аныктоо процесстерин автоматташтыруу процесстерин негизинде жүргүзө алабыз жана бунун жыйынтыгында сөзсүз бажы төлөмдөрүнүн өсүшү дагы болот. Самат Сатарович, жогоруда менин коллегам аябай жакшы дастандалабай жакшы нерсе айтты. Машина киргенде 15 мүнөткө жетпей электрондук таможняны төлөйт. Бир жок деген ошол нерсени киргизип койбойсуздар. Мына келгениңизде бир реформа кылып киргизип койбойсуздар. Электрондук декларация жана электрондук документ сөзсүз кирилет. Таможняга барып физически жанагы адам менен жолуктурбай эле үйдө отуруп жасап кое турган кылса болбойбу? Эң негизги адам факторун бул жерден кыскартуу жана карым катнашты минималдаштыруу деп эсептелет. Буга бир себеп болуп, мынакей былтыр 2022 жылдын октябрь айында ачылган достук өткөрмө пункту азыркы күндө жөн эле өткөрмө пункт эмес, электрондук өткөрмө пункт болуп ачылды. Бул да бирден бир себеп болуп эсептелет. Мындан ары уламакчы Айбек Алтынбекович дагы. Самат Сатарович, бир жакшы жака жылыш керек да таможня. Бажы. Коррупция деген сөздөн таптакыр жоюлуш керек, жок болуш керек. Сөзсүз. Сиз айттыңыз, ушул жерде комитетте отуруп айттыңыз. Мага чейинкилер 1000 сом алсам, мен 3000 сом менен мамлекеттин эмесин көтөрдүм дедиңиз да? Таможнянын. 3000. Эгерде сиз 3000 сом ошондой өзүңүз айткандай болсо, ал 3 эсеге көтөрүлүш керек болчу. Жыл сайын өсүш 45 миллиондон 3-өнү кошсоңуз 135 миллион миллиард болуш керек болчу. Бирок тилекке каршы ал болбой калды. 98 миллиардты да аткара албай калдыңыз. 74 миллион миллиардка түшүрүлдү, 73,5-га. Эми эгерде азыркы товардын ушу происхождениясын класстарга бөлүп, аныктап жазып келе турган болсо, эгерде так дана келип бажыдан ошол товардын баалары менен келе турган болсо, 4 эмес 5 эсеге көбөйтсө болот. 3 эсеге, 5 эсеге көбөйтсө болот. Эгерде сиздин эркиңиз болсо. Бизде эрк бар, Айбек Алтынбекович. Иштеп атабыз. Биз сырткы фактор кечиресиз. Анда айтыңызчы. Сырткы фактордон көз каранды экенбиз. Товардын киришине жараша баардык иш-чаралардын баарын аткарып атабыз колдон келишинче. Самат Сатарович, анда айтсаңыз, бизге Кытайдан товардын алмашуусу канча болду, импорт Кытайдан? Кытай менен товар алмашуу дейсизби? Да. Эми салыштырмалуу абдан көбөйдү. Мен бул боюнча маалыматты алып турмун. Сизде бар да, таблицалар бар. Данныйлар бар. Канча? Салыштырмалуу өсүү болду 22 жылы. Канча миллиард болду? Канча миллиард болду? Бажыга түшкөн төлөмдөрү сурап атасызбы? Төлөмдөрдү сураган жокмун мен. Товар алмашуу канча болду деп атам мен. Товар алмашуу бул жөнүндө Импорт из Китая айтайынчы, анда сизге орусча айтайынчы. Товар оборот. Мен ал боюнча маалыматты алып турмун. Аны жаңылбашым керек, мен так айтышым керек. Мен сизге так айтып коеюн анда. Кытай тарап 15,5 миллиард деп берип атат. Сиз берип атасыз, мына таблицаларда 4 миллиард 130 миллион деп берип атасыз. Айырма каяктан да? Билбейм аны. Кайда айырма? Айырма каякта? 15 миллиард, 2 эсе өстү деп атат. Былтыр 7 миллиард эле. Быйыл 15 миллиарддан ашык болуп атат. Бул биздин Кытай мамлекети менен биздин ортобузда баягы зеркальный статистиканын жоктугу. Бул биринчиден, экинчиден Кытай тарап биз так айтышыбыз керек, Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттерге транзиттик жүктөр кетет. Жок.
Кытай тарап транзит деген жок. Кытай тарап Кыргыз Республикасы деп айтып атат. Кытай тарап Кытай тарап берип атат сизге. Бирок Кытай ошончо товар чыгып атат. Кытай- Самат Сатарович. Кытай тарап Жалган берет. айтпаш керек. Ошончо чыгып атат. Сиз ошол жерде сиз тараптан жакшы растомошко ошолор туура болбогондуктан ушул нерсе келип чыгып атат. Жылда айырма болот. Жылдан жылга болот. Былтыр 7 миллиард болсо, сиздер бергенсиздер 2,5 миллиард деп. Быйыл берип атасыздар 15,5 миллиард берип атат алар. 15,4 миллиард берип атат. А сиздер берип атасыздар 4,1 берип атасыздар. Сизде туура эмес маалымат. Эмне үчүн туура эмес маалымат? Мына сиздерден алган маалымат. Мен айтып атпаймынбы? Кытай тарап булар бөлбөйт. Алар официалдуу беришти. Мен да сизге официалдуу айтып атам. Бериңиз анда. Кытай тарап эч качан Кыргызстан аркылуу Кыргызстанга кирди, Кыргызстан аркылуу транзит кетти деп айтпайт. Бир тараптуу Эркаштам өткөрмө пунктунан Кыргызстанга, Торгарт өткөрмө пунктунан Кыргызстанга баланча жүк ташуучу, уна баланча жүк менен баасы баланча сумма менен кетти деген гана маалымат берет. Самат Сатарович, мен сизге бир эме айтайынбы? Сравнительный анализ таблица берип коюңуз депутаттарга. Туура эле көтөрүп атат бул маселени. Мен түшүндүрмөй атпайм. Мен айтып атам ошону. Туура эмес маалымат деп. Самат Сатарович. Мен сизге берем. Жылда ушундай деп айтасыздар. Кытай тарап жалган туура эмес берет деп атасыздар. Бергенде дагы башка мамлекеттин кошуп берет деп атасыздар. Алар Кыргыз Республикасы деп берип атат. Шуну бир белип коюңуз. Алар биз аркылуу кетип аткан. Транзит дегенде аны айырмалап берип атат. Башка деп берип атат. Абек Алтынбекович, Кытай тарап Кыргызстанга кирген импорт жүгү жана транзиттик жүгү деп бөлбөйт алар. Кетти, Кыргызстанга кирип кеткен боюнча гана маалымат берет. Ушуну мен сизге дагы муну кагаз эмесинде мен сизге дагы өзүнчө бердиртем. Ошондон маалымат алсаңыз болот. Самат Сатарович, сизде жок маалыматтар